эгер деп атам да, мисалы возможность берилеби ошолорго служба кылганганчы? Служба алганга, срочный службага сан аз болгондуктан ошол үчүн да сбор мобилизационного резерва деген бар, альтернативный служба деген бар. Ошол жерден мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ошонун ар бир солдат канча төлөйт ошону? Альтернативный службада бүгүнкү күндө 25 000, сбор мобилизационного резерва бүгүнкү күндө 50 000. 50 000. Ошол сиздин оюңуз кандай? Ошолорду көтөрсөк болобу? Андай долбоор бар. Буга чейин бул канча жыл болду ушу 50 000 сом, 25 000 сом болуп келаткандачы? Азыр чын айтканда 50 000 сборго ошол бүт ошол 50 000 тең ошол камсыздоого кетип атат. Алып кирген үй үчүн. Ошону мен айтып атам да, где-то 250 000ге көтөрсөк болот. Ал долбоор бар. Министрлер кабинетине Кудай буйрса жакында киргизебиз. Сиздер менен макулдашабыз. Эгер алып келсеңер ошону колдоп берели. Негизи көтөрүш керек да бул. Бул буга чейин мындан бир 10-15 жыл мурун эле ушундай болчу, ошол менен келатат да ошого чейин.